Жігіттер, аз bir нәрсе көргізем мен сіздерге. Bir нәрсе көргізем, Атақұл ака. Ассалаумалейкум. Қандайсыз ака? Жинді олып қалайын дедім, не? Мощный ака. 2 миллион сомды бір ағауыз мына жерге келгілечі, сұраған уақытыңар бөлгілечі деп шақырып тұрып, Таштап шарт кетіп қалды. машинадан түсіп тұрып, 2 миллион таштап, мен атым еш жерден шықпасын, бұл мені закатың деп таштап кетіп қалды. Нұке, қандай болды? Ең қызығычы, мындай өзіңіз қалғанда шин отасыз да. Ооба да, конечно, собыр болып отпайбы. Мындай айбай шин отасыз да, мындай башқача шок. Сонын айда. Жылас қайда, Атақұл ака. Жинді олып қалайын дедім, бізге шындай елге қайырымдылық қылғанды әрбір ер азаматқа нәсіп қылсын еді. Бірақ ошол ағауызға рахмат, ерке екен. 2 миллион ақшаны берді. 1 минут тұр да жанымызда. Жоқ, 1 минут тұрған жоқ. Даже жеткен жоқ. Жігіттер, 30 бардым, секунд Құдай тұрады, көріп тұрады деді да, 2 пачканы таштады, кетті. Бұйырса, бір жерге шақырды. Болды, мына, кеттік. Болды. Там берішке. Айда жыласқа. Там Бұйырса, берішке. мына. Аю! Артына тұрбалай, сөйттірміз. Маған сөйтіп. Братан! Асқа бөтін. Жылас кел. Қаяқтан келді бұл? Ким ап келді? Сен ап келдің бе? Молодец. Мына Руслан Карго деп. Дакканса ушул жерде қызматта болды. Молодец. Братан, эме кол дос бола Америкада, Таластан. Аты өзү Талас. Аманат кыл салуу үйдө досум көрүп атабыз. Кызматыңар. Ассаламу алейкум, туугандар, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Акыркы учурда резонанс болуп аткан Хамза инибизге дагы Кудайдын каалоосу менен, элдин жардамы менен буюрса сбор жабылып бүттү туугандар. Кудайга шүгүр, ушу кыргыз элинден айлансак болот. Кыргыз элим бар экен туугандар. Алымдарыбызга рахмат, ушу элдин жүрөгүнө кирип, ушундай даваттарын айтып, жакшы сөздөрүн айтып отуруп, элдин жүрөгүн кадимкидей жибитип коюптур туугандар. Бардыгы акыркы акчасын мындай копилкаларынан бери туугандар, монета тыйындарынан бери алып келатат туугандар. Дажычы ушу элдин жүрөгүнө кирип коюптур. Кыргыз элибизге рахмат туугандар. Хамза инибиздики жабылды, ушу менен бүттү деген нерсе жок туугандар. Өзүңүздөр билгендей, бул жакта Аслан инибиз, көрдүңүздөр, Аслан инибизге сбор башталды. Чыгарып аткан видеолорун көргөн болсок, 60 миллиондой где-то чогулду да. То же самое туугандар, ушул Хамза инибизге кандай акча керек болсо, кандай ор менен оргон болсо, Аслан инибиз дагы ошондой ор менен орготот туугандар. Анан бул видео Кыргызстандын 97лерине кайрылуу, чисто 97лерине. Неге дегенде, Асландын атасы 97-жылкы биздин өзүбүздүн классташыбыз, дос балабыз болот экен. Аслан болсо биздин аяш балабыз болуп калат экен туугандар. Аслан инибизге 97лерге кайрылуу туугандар. 97лер келиңиздер, биримдикте болуп туруп, Жети область биригип туруп, туугандар, Кыргызстандан группаларды ачып туруп, ушул видеону эки жакка таратыппы, кандай бир жардам 10 сомдонбу, 100 сомдонбу, 1000 сомдонбу иши кылып, колдон келген жардамыбызды аябай берейли, группаларды ачкылап, видеолорду таратып туугандар, активный иштеп берип коелу. Анан бул жактагы Мурат деген Москвадагы дос балабызга рахмат туугандар. Ушундай турган артыбыздагы плакатты бесплатный чыгарып берип атат. Анан мындай ушундай болгон майда сууга чапталай турган плакатты туугандар. Кече күнү 2500 штукту туугандар бесплатный эле чыгарып бериптир. Ушул досубузга да чоң рахмат, Алла разы болсун. Бул дагы колунан келген жардам берип атат туугандар. Анан Киндеги Москвада 97лер бар болгон болсо, 97лер көтөрүлүп чыккан болсо туугандар, биз даярбыз. Ушундай плакаттарды чыгарып беребиз бесплатный. Ушул дос балам бесплатный чыгарып бересиң, оке? Бесплатный чыгарып берет өзү туугандар. Келе бериңиздер. Номерлерди калтырып коюп ошого кайрылыңыздарчы. Бизге кайрылыңыздар, Инстаграмыбызды деле билсеңиздер керек. Жазыңыздар, бир чогулуп туруп бир кайрымдуулук ишин жүргүзөлү. 97лер, амансыңарбы? Кудай буйрса мына Альберт досум экөөбүз башында туруп аракет кылып атабыз 97лер. Ушундай да бир аяш уулубуздун өмүрү үчүн колдон келишинче күрөшүп коелу. Анан бул жакта Мурат досубуз өзү да буга чейин да Хамзага дагы сонун поддержка берди. Эми Асланды көчөгө ташламак беле. Буга да сонун поддержкасын берет бир туугандар. Андыктан 97 мен 97 эмесмин дегендер силерге деле тиешелүү. Силер деле кошула бергиле, силер деле көтөрүлө бергиле туугандар. Бул кайрымдуулук фонд баарына тиешелүү. Андыктан ассаламу алейкум, биргеликтебиз буюрса. Ооба туугандар, 97лердин атынан туугандар, 97лердин атынан деп туруп, ушу Жети область өзүбүздүн каждый мектептин, каждый айылдын өзүбүздүн группаларыбыз бар да, ошол группаларга таратып туугандар. Неге дегенде 97лер мындай эстафета, бул сооп иш менен, кайрымдуулук иш менен эстафета кылып салайлычы туугандар.
Кыргызстан, весь Кыргызстанга жайып туруп ушу Аслан инибизге кайрымдуулук кылып акчаны чогултуп берип коелу туугандар. Ушу өзүбүздүн аяшуубуз болот экен. 97-лер тараткыла кыздар, балдар баардыгыңыздарга тиешелүү туугандар. Хамза инибизге кандай турган болсок, кандай видеолор тартып, кандай жардам берген болсок туугандар, кандай кайрымдуулук иш кылган болсок, бул Аслан инибизге дагы ошондой кылып туруп бир чыгынып коелу туугандар. 3-4 күнүн ичинде сбор жабылып кетет туугандар. Бардыгыңыздарга ассаламу алейкум. Кимде ким кайрымдуулук 1000 сом берсеңиздер туугандар 2000 рубль болуп кайтат туугандар. Анан биякта Мурат досубуз да бир-эки сүйлөп койсун. Ушундай плакаттар керек болсо ошол сбор боюнча келе бересиңер, бесплатный чыгарып беребиз.